Ала-Тоо 24 каналы түз эфирдеги көрсөтүүлөрүн улантат. Жогорку кеңеш 67 добуш менен жаңы төраганы жана өкмөт башчыны шайлады. Өлкөдөгү саясий кырдаал окуялардын мындан аркы өнүгүүсү тууралуу легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов менен сүйлөшөбүз. Медеткан агай, саламатсызбы? Студиябызга куш келиптирсиз. Рахмат. Мына аз убакыт мурда эле жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы спикерди жана өкмөт башчыны шайлады. Анан ушул жаңы өкмөт башчынын, жаңы төраганын шайланышы менен өлкөдө бүгүн кечке болгон башаламандыктар, өзүн билетиндиктер токтоду деп айтсак болобу? Токтойт деп. Саламатсыздарбы, урматтуу эле көрүүчүлөр. Сиздин сурооңуз боюнча бүгүн 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин 67 депутаты чогулуп жаңы төраганы шайлашты. Мыктыбек Юсупович Абдылдаев. Бул татыктуу иш. Мыктыбек Юсупович легендарлуу парламентте мен төрага болуп тургандагы ошол парламенттин депутаты болгон, кийин ички иштер министри болду, генеральный прокурор болду. Укук талаасын, юридиканы абдан жакшы билген, уюштуруучу дагы, окумуштуу дагы. Анан парламентте көп жылдардан бери депутат болуп иштеген тажрыйбалуу парламентарий. Мен Мыктыбек Юсуповичке ийгилик каалап коеюн. Бирге иштештик эле, өзөңгөлөш болуштук эле. Ошол легендарлуу парламенттен, андан кийинки парламенттерден алган тажрыйбаң мына бул 6-чакырылыштагы депутаттардын суроо бүткөнгө чейин мамлекетибиз ушундай бир оор акыбалда, чоң ашуудан өтүп аткан мезгилде тажрыйбаңды, акылыңды, адамгерчилигиңди туура пайдаланып, мамлекетти тезирээк стабилдештирүүгө алып келүүгө өзүңдүн салымыңды, өзүң башкарган парламент дагы кошот деп мен ишенип кетейин. Негизи эле мына ушул кечээ күнү кечинде ак үй алынды деп айтсак болот да. Ушул аралыкта айрым тараптар тарабынан мекеме ишканаларды басып алуу, жергиликтүү бийликти алмаштыруу аракеттери абдан активдүү жүрдү десек болот. Ушундай аракеттерге барып жаткан биздин жарандарыбызга кандай өзүңүздүн кеп кеңешиңизди айтат элеңиз? Сиз өзүңүз айтып аткандай азыр бир өзгөчө бир убакыттан өтүп атабыз да. Ошондой эле окуя 2005-жылы, 2010-жылы болду. Ошол өткөн эки оор окуя биз үчүн тарбиядагы, тарыхтагы, тажрыйбада болуш керек эле. Кечээкү жана бүгүнкү болуп аткан акыялар биз ошол башыбыздан өткөргөн оор күндөрдөн туура жыйынтык чыгара албагандыгыбыз ушуга чейин мына бүгүнкү күндө дайыр жол тастыкталып жатат. Мына айтып жатканым 2005-жылкы март окуясы дагы ушу парламенттик шайлоонун туура эмес өттү деп, ошол парламенттик шайлоонун жыйынтыгына биз макул эмеспиз деп, жаштар, эл, көпчүлүк көчөгө чыгып, ошол мезгилдеги президент качып, ошол мезгилдеги бийлик урады эле. Андан кийин 10-жылы болду. Мына бүгүн дагы, бүгүнкү окуя дагы кечээкү эле 4-октябрдагы жогорку кеңешке болгон шайлоо туура эмес өттү. Элди сатып алуу болду. Ошол шайлоого катышып жаткан партиялар, чөнтөктүү партиялар, элдин кадыр баркын, элдин аброюн баалабастан ошону тыйынга сатып алса болот экен деген ой менен иштеп туура эмес жасаган кадамдарынан болду. Ошол акчага элдин добушун сатып алган партиялар биздин кыргыз элибизди акчага базардан сатып алгандай эле сатып алса болот экен деп, бул адамдын аберине шек кетирди. Бул адамдын дөөлөтүнө доо кетирди. Бул адамга болгон сыйлабастык болду. Акыры келип, ошол партиялардын жасаган ишинин кесепетинен мамлекет дагы бир жолу чоң кыйынчылыктан дагы бир жолу
чоң экзаменден өтүп атат. Ошого жетиш керек беле, керек эмес беле. Буга келгенде жалаң эле ошол партиялар, шайлоого качкан партиялар өзгөчө жанагы добуш сатып алууга аракет кылып, Форма 2-ни киргизе коюшуп, ошонун негизинен дагы бир добушка жетүүгө чоң гарантия алууга аракет кылгандары бир жөн. Ошол шайлоонун жүрүшүн президентибиз баш болуп, өкмөтүбүз баш болуп, президентибиз мен ушу шайлоону абдан таза өткөрүп берем деп элге берген убадасы кайда? Эгер бир айдан ашык убакыттын ичинде шайлоонун жүрүшүндө ушунчалык чоң кемчилдиктер, ушунчалык закон бузуулар, тартип бузуулар бар болуп жаткан. Көрсө да көрмөксөн болуп, бардыгы тең жакшынакай болуп атат. Канакей фактын арды бериште отуруп алыштын өзү бул көрөгүчтүккө жатпайт. Бизде мамлекет сыяктуу, бардыгы эле дүйнөдөгү мамлекет сыяктуу бийликтин ар түркүн формалары, ар түркүн рычагтары, ар түркүн өзгөчөлүктөрү бар. Мунун ичинен ошо элдин ичиндеги болуп жаткан ой пикирлерди, сөздөрдү, кыймылдарды байкап көрүп, ошого баа берип тура турган органдар бар. Каякта алар карашты. Баарына көз жумуп коюп туруп, билмексен болуп коюш. Бул эмнеликтен деп ойлойсуз? Мына ошол көрүп туруп көрмөксөн болгондун себеби мынамдан болду. Көрүп туруп көрмөксөн болгондун себеби ошол партиялар өзгөчө биз бийликтин партиясыбыз деп келгендер. Ачык айтып атышпадыбы? Биз бийликтин партиясыбыз деп. Демек, биз бүгүн да бийликтебиз, эртең да бийликте болобуз деп атат да. А бийликте отурган административдик ресурс деген жана башка финансовый потоктордун бардыгы тең мына ошолорго иштеп берип жатпайбы? Ушул кетирген кемчилдикти мурда деле кечирип жатпадык беле? Мурда деле башыбыздан өтпөдү беле? Биз элдин абийирин кетирип уят кылып жатабыз да. Себеби баланча 1000 сом берсең, ал киши эчтеке турбайт. Аркасынан келет дагы сага добуш берет деген психологияга биздин башыбыз ошого көнүп калган болуп жатпайбы? Уят сейиттин баарын токтотуп болгон болуп жатпайбы? Бизге адамдын абийири тыйым менен эсептелип калып жатпайбы? Мына азыр элдин атына дагы күнөө коюп, өзүңөр күнөөлүсүңөр ал бул деген ойдон мен өтө алысмын. Мен ошо шайлоо башталардын алдында эле бар да жетекчилерге айткан болчумун. Сөзсүз добуш сатып алуу болот. Себеби канчалык айтпагыла, андай болбойт, ага жол бербейбиз деп. Эл азыр ачка. Февралдан бери мына бүгүнкү күнгө чейин жанагы эпидемиянын аркасынан, пандемиянын аркасынан иш жүрбөй калды, соода жүрбөй калды, карым катнаш жүрбөй калды. Биздин башка мамлекеттерден биздин өзүбүздүн балдарыбыз ошол жактан иштеп, ошол жактан тыйын таап ата-энесине жиберген акча потоктор түшпөй калды. Эл аргасыздан ошого барышы керек болчу. Аргасыз болчу ошого. Керек эмес, ошого аргасыз болчу. Ошол факттар учту этилген жок. Мен айтам, мынабу парламенттик шайлоого катышып, элдин добушун алган партиялар, ошолордун жетекчилери, ошолордон агитатор болуп, участоктардын баарын кыдырып, элдин добушун сатып алгандар баарыңарга кайрылам. Анан эл айланайын, мен силерге кайрылам. Сенин добушуңду баланча менге сатып алдыбы? Сенин кадыр баркың ошол эле эмес. Ошол эле берген 1000, 2000, 5000 сом эмес. Ошол 5000 сомду ай сайын берсин сага. 5 жыл катары менен берсин. Сенин кадыр баркыңды сатып алды. Сенин абийириңди сатып алды. Сен эч ким эмессиң, мен сага тыйын бергенден кийин ошого барасың деди. Форма 2 дегенди таап туруп, ар кайсы жерге алып барып туруп, ар кайсы жерге алып барып жаздырды. Мына менин айылым Сокулук районунда тоонун арасындагы эң акыркы айыл. Ошол жерге алып барып 78 кишини каттатышыптыр. Шайлоонун алдында. Деле
атам көрбөгөн, атам укпаган кишилердин баардыгы тең келди да ошол жерден шайлоого добуш берип кетишти. Ушулардын баардыгын тең президент көрүш керек беле? Көрүш керек болчу. Президент ушуну контролго алыш керек беле? Алыш керек болчу. Өкмөт ушуну көрүш керек беле? Көрүш керек болчу, ушуну контролго алыш керек. Жогорку кеңеш ушуну контролго алыш керек болчу. Бир жолу жогорку кеңештин ушул азыркы 6-чакырылыштын депутаттары, мен баарыңарды эч убакта силердин атыңарга мен 90-жылдан бери сын айтпай келе жатам. Мен азыр дагы сын эмес, каалап айтам. Ушул кылганыңар туура болгон жок. Сентябрда биз мынакей округтарга барабыз демиш болуп туруп, бир ай өзүңөр шайлоого чыгып жаткан жерге барып агитацияңарды жүргүзүп, мен жакшымын, мен мыктымын, мен мындай иш бүрүттөрдүн 5 жылдын ичинде деп өзүңөрдү агитация кылып жүрдүңөр. Мына аякта иштин баары калды. Мамлекеттин ишинин баары калды. Кече күнү биздин жаштарыбыз чыкты. Мына 4-нөн баштап чыгып атат, туурабы? 4-нөн баштап эле ушу башталган болчу шайлоонун жыйынтыгы жарыяланар менен ага нааразы болгондор чыкты. Анан кече 5-октябрда аянтка чыгышты. Мына ошону айтып атам, шайлоо күнүнөн баштап башталды. Шайлоо күнүнөн баштап. Кече күнү болсо жанагы болду. Кече күнү жанагы болду. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт, өкмөт башчысы, урматтуу президент. Мен баарыңарды урматтуу деп айтайын. Мен силерден сыйым кетет элек. Кайда жүрдүңөр силер? Ушу жерге Ала Тоо аянтына ким чыкты? Өзүбүздүн балдарыбыз чыкты. Менин балам чыкты, сенин балаң чыкты, менин неберем, сенин неберең чыкты. Ушу оозуңардан бир 2 жыл өтүп чыгып, президент баш болуп, ошол аянтка чыгып, айланайындар. Мынандай кемчилик кетиптир. Мен ошонун баарын оңдойм. Мен ошол бүгүнкү берген порученияны кече күнү эле айтып эле. Туура эмес болуп калыптыр. Кайра шайлоо жарыялайбыз деп койгондо мына балекет болбойт эле да. Эмне үчүн ошо өзүбүздүн балдарга чыгып, ошолор менен ачык сүйлөшкөндөн коркосуңар? Бул бирөөнүн балдары эмес да, бул өзүбүздүн балдарыбыз да. Мына азыр президенттин каякта экени белгисиз. Сооронбай Шарипович каяктасың? Эл шайлаган, элдин ишенимине татыктуу болгон кишисиң да. Эмне үчүн айтпайсың, мен бармын, мен жокмун деп. Бар болсоң, элдин ишенимин актайын деп келгенден кийин элден коркпой чык да. Мына бул эл өзүң үчүн добуш берген. Мына бул эл 3 жылдан бери сени колдоп келе жатат. Кемчилдикти ачык айтыш керек. Өзүңдүн элиңен качкан болбойт президент кишиге. Борону айтат, тиги наблюдает со стороны дейт. Сыртынан байкап турат дейт. Ал эми байкоочу өкмөт башчысы да. Өкмөт башчысы деген байкоочу болбойт. Өкмөттүн ишин аткарат, элди башкарат, мамлекетти башкарат. Азыр мурдакы өкмөт кетти. Жаңы премьер шайланды. Жаңы премьерге ийгилик каалап коелук. Эл кандай ишеним жасап кете алат? Бул мына ошо жаңы шайланып келген төрагадан дагы, премьерден дагы көп нерсе көз карандылык. Элдин тынччылыгын, биримдигин, мамлекеттин стабилдүүлүгүн азыр колуңарга алышыңар керек. Садыр Жапаров деп элдин баары кыйкырып атты. Мен көрдүм телевизордон. Көрдүм. Садыр, мен саган кайрылып айтып коеюн. Биринчиден, премьерликке келип шайлангандан кийин сен өзүңдүн сот ишиңди тактап алган. Себеби сен жөнөкөй кызматка келген жоксуң. Сенин кызматыңды кыргыз эли тааныш керек, чет мамлекеттер тааныш керек. Мына мындай Кыргызстанда өкмөт түзүлдү деп. Сооронбай Шарипович, кайда болбогон элиңе кайрыл. Элиңдин колдоосуна татыктуу бол. Жок, менен болбой калды дей турган болсоң, элди кыйнабай. Анда арызыңды жазып, элдин алдынан кечирим сурап кеткиле. Президент баш болуп, баарыңар тең элдин алдынан кечирим сурап кеткиле. Ушундай акыбалга мамлекетти жеткиргениңер үчүн, мамлекеттин коопсуздугуна чоң залал келтиргениңер үчүн, чоң коркунуч келтиргениңер үчүн.
Ошо өзүбүздүн ала таянтына чыккан жаштар менен сүйлөшө албай, бийликтегилердин баары тең. Бир министр чыккан жок ошо жерге. Бир премьер-министр баш болуп, вицелер башкалар чыккан жок. Кайдасыңар силер? А эгерде ушул жерге башка душман келсе, чет мамлекеттен душмандар келип, биздин мамлекетке ушундай коркунуч түзүп атса, булардын кандай силерден анда пайда бар? Сооронбай Шарипович, сен президент эле эмес, сен аскер башчысың. Эң жогорку кызматтагы главнокомандующий. Өлкөнү мынандай акыбалга таштап кетүүгө болбойт. Аны үчүн укуктук жактан дагы, моралдык жактан дагы элдин алдында жооп бересиңер. Жообуңарды даярдай бергиле. Элдин алдынан кечирим сурагыла. Элге түшүндүрүп айткыла, эмне ушундай акыбалга келип калдык. Ушундай акыбалга келбешибиз керек эле. Ушундай акыбал болбош керек эле. Эмне үчүн ушундай болуп калды? Дагы эле болсо дүйнө карап атат, Кыргызстанда мындай болуп жатат. Кыргызстанда ар түркүн азыр ой пикирлер бар. Кыргызстанда кааласа, каалаган убагында революция жасап алышат, төңкөрүш жасап алышат, бийликти басып алышат, тияка бөлүнүшөт, бияка бөлүнүшөт деп. Ошондой чет мамлекеттердин кызуусу канып, табасы толуп, бизди шылдыңдап, күлкүгө айлантып турууга биз өзүбүз, биздин бийлик башындагылар жол берип атабыз. Демек биз мамлекеттин аброюна сөз келтирип атабыз. Элибиздин биримдигине сөз келтирип атабыз. Мен айтар элем биздин жетекчилерге. Мына бул кечеүнкү, бүгүнкү мурда күнү кечинде башталды. Ошо 3 күндүн ичиндеки болуп жаткан окуя эртең бүтүш керек. Эртең токтош керек. Парламент өзүнүн жыйынына келди, жаңы төрага шайланды, өкмөт премьер-министр шайланды, эми жакын аранын ичинде өкмөт түзүш керек. Президентибиз элге кайрылып, өзүнүн чечимин, өзүнүн бүгүнкү болуп жаткан окуяга баасын бериш керек дагы. Мындан аркы өзүнүн кадамын элге ачык айтыш керек. Мына бул тартипсиздикти, башаламандыкты, эртеңки күн эмне менен болот, эмне менен бүтөт, ошого көз жетпестик, ошону менен токтош керек. Бүгүнкү түн чече турган түн. Бүгүнкү түн бардык эртеңки маселелердин бардыгын тең ордуна коюп, эртең биздин мамлекетибиз жакшынакай болуп туруп, өзүнүн жолу менен мындан ары дагы ошондой бир кыйынчылыктан дагы аман-эсен өтүп кеттик. Мамлекетибизди сактап калдык. Элдин биримдигин сактап калдык. Элди түндүк, түштүк, батыш, чыгыш кылып бөлгөн жокпуз. Улуттар арасындагы биримдикти, улуттар арасындагы ишенимди мындан ары дагы бекем сактап калабыз деп, эртең элибиздин алдында биздин бийлик башындагылар да айтыш керек. Эл ошого ынанып, элдин өзүнүн ишеними өзүнө пайда болуш керек. Менин мамлекетим бар, менин мамлекетим мени колдойт, мен ишене турган мамлекетим мен колдойм деген элде ой, пикир, тилек болуш керек. Сиз жакшы айтып кеттиңиз да, анан бирок ошол эле мисалы азыр биздин кыргызстандыктар өзгөчө социалдык тармактарда аябай активдүү да, өздөрүнүн ой пикирлерин дагы ачык билдиришет. Анан ошол эле учурда мындай чочулап дагы турушат. Мына 1 саат болуп калды го, ошо жаңы спикер менен жаңы өкмөт башчы шайланды. Ошентсе дагы эртең дагы башка нерсе өзгөрүп кетиши мүмкүн, окуялар өзгөрүп кетиши мүмкүн деген дагы түрдүү пикирлерди жазып атышат да. Мисалы, бирөөлөрү ушул Садыр Жапаров өкмөт башчы болду, Мыктыбек Абдылдаев төрага болду. Ошолордун сөзүн угуп, мындан аркы кадамыбызды ошолор айткандай жасашыбыз керек десе, кайбирлери ушундай бир мындай кооптонгон билдирүүлөрүн дагы жасап атышат да. Сиз кыргызстандыктарга кандай пикир айтат элеңиз ушундай учурда? Эмне кылыш керек? Саясий тараптар дагы бар да, саясий партиялар бар. Бизде билесиз, ар бир кыргызстандыктын амбициясы аябай чоң дегендей. Коопсуздуктардын баары закон ченемдүү болуп турат. Себеби бул эки жетекчи жаңы эле келди. Мына 2 саат болду, менин шашып кетти, 3 саат болду. Аларга коопсуздан ишенбей турганга себеп бар.
Себеби канча жылдан бери иштеп аткан бийлигибиз мынантип башаламан болуп баш аягын таппай калса, булардын колунан келеби, келбейби? Түгүл көчө азыр кайнап турган мезгил. Көчө кайнап турат. Жаштар, көчөгө чыккан жаштар, аянтка чыккан жаштар, жалаң эле жаштар эмес. Эртең эмне болот? Ушул бүгүнкү шайланган жетекчилерге ишеним барбы, жокпу деген сөз бар. Ошол эле бүгүнкү шайланган жетекчилерге биринин ишеними болсо, экинчинин ишеними жок. Булар 100% ишенимде деп айтууга болбойт. Себеби булар жаңы келди. Эми булар ошо элдин ишенимине татыктуу болуш керек. Мисалы үчүн буга чейин айтылып келген да, Кыргызстан 2 революцияны башынан өткөрдү, 3-сүн көтөрө албайт, мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн. Мындай бир жакшы түз жолдо кетпесек, буга чейинки берилген убадалар, мисалы үчүн революциялар учурунда талаптар айтылган, убадалар берилген да, туурабы? Ошолор айтылбаса, кокус 3-чү революция болуп кете турган болсо, аны мамлекетибиз, элибиз көтөрө албайт деген да пикирлер айтылган болчу да. Бул пикирди биздин өзүбүздүн элдин арасында дагы, биздин коңшуларыбыз, чет мамлекеттер дагы ушул сиз айткан ой пикирди айтып келишти. Мына бүгүн 3-чү жолу көрүп атабыз. 3-чү жолу башыбыздан өткөрүп жатабыз. Мен ошого жооп берип коеюн. Кыргыз мамлекеттүүлүгү эч убакта жок болбойт. Эч убакта жок болбойт. Ошол кыргыз мамлекетин түзгөн, ошол мамлекеттүүлүктүн пайдабалын курган кишилердин бири катары мен айтып коеюн. Кыргыз мамлекетинин пайдабалы абдан бекем. Бул мамлекет урабайт эч убакта. Кыргыз барда, кыргыз мамлекети сөзсүз болот. Бирок ошол мамлекеттин ичинде мындай башаламандык, тартипсиздик, саясий, экономикалык, финансалык өсүшүбүздү канча жылдарга дагы артка таштап, анан кайра эле ошо карбаластап, ошол өзүбүздүн кетирген кемчилдигибизди кайрадан өзүбүз жоюп, аракет кылып, убактында кетирип атабыз, финансында кетирип атабыз, экономикасында кыйналып жатабыз. Башка мамлекеттердин жарандары катары жакшы, кенен, токчулук турмушка жетпей жатабыз. Мына бүгүнкү болуп жаткан окуялардын минус ошондо. Так ошо минуска келгенде мен айтып коеюн, эртең дагы чыгат ар түркүн серепчилер, политологдор, аналитиктер, бийлик башындагылар, бийликтен кеткендер обязательно ушуну айтат. Мына ошол жаштар күнөөлүү, эл күнөөлүү деп. Туура эмес. Жаштар эч кандай күнөөлүү эмес. Жаштар айланайында. Мен ушул мамлекетти курган кишилердин бири катары айтып коеюн. Биз ушул мамлекетти курдук. Биз ушул мамлекеттин пайдабалын уруп көтөрдүк. Силерге бердик ушуну. Колубуздан келишинче, жашыбызга карабай, ушул убакка чейин ушул мамлекетке колубуздан келишибизче аракетибизди, кызматыбызды жасап келе жатабыз. Бирок мамлекеттин келечеги, элдин биримдиги, мындан аркы өсүшүбүз силердин мойнуңарда болот. Силердин ийниңерге түшөт. Силердин жолуңарга түшөт. Ушул элдин биримдигин сактап калуу, ушул мамлекетти түбөлүккө сактап калуу, кыргыз мамлекеттүүлүгүн жоготпосу силердин мойнуңарга келген, силердин колуңарга берилген ушул эл менен ушул мамлекеттин тагдыры айланайындар. Ушуну унутпагыла. Биз ушул мамлекетибизди сактап калышыбыз керек. Силер жаш деген мындай, бүгүн жашсыңар, эртең орто жаш болосуңар, анан аксакал болосуңар. Ошол турмуштун баары башыңардан өтсүн, ошол жакшылыктар болсун. Бирок күчүңөрдү жалаң эле митингге, тартипсиздикке жана башкага эмес, стабилдүүлүккө, ушул мамлекетти курууга, ушул мамлекетти бириктирүүгө, ушул элдин маанайын мындан ары көтөрүп, ушул элдин кадыр баркын мындан ары көтөрүп, дүйнөдөгү мыкты мамлекеттер, дүйнөдөгү бактылуу элге айланта турган силерсиңер айланайындар. Мен силерге барыңарга жакшылык каалайм. Мамлекетибизге тынччылык болсун, элибизде биримдик болсун,
эч убакта кыргыз эли титульный улут катары Кыргызстандагы ар бир жаран үчүн кайсы гана улуттун жараны болбосун, кайсы гана улут болбосун, кайсы гана улуттан болбосун, ал биздин Кыргызстандын жараны. Биз кыргыздар бүт кыргызстандыктар үчүн жооп беребиз. Биздин тарых алдындагы, биздин дүйнө алдындагы милдетибиз, биздин аткара турган ишибиз мына ушунда турат. Титулдук улут деген биздин улуу өзүбүздүн рангыбыз ошол. Биз дүйнөгө көргөзүбүз керек, Кыргызстанда баардык улуттар жапжакшылыкка биримдикте жашайт деген. И анан бир сөз айтып коеюн. Мен ошо Тышкы иштер министрлигине жана биздин жаңы шайланган премьерибизге, төрагага айтып коеюн. Бүт дүйнө азыр кулагын түрүп карап турат. Көзүн чоң ачып, Кыргызстан эмне болор экен, кайсы жолго барар экен, мындан ары эмне кандай болуп кетер экен деп. Ошон үчүн биздин Тышкы иштер министри аркылуу баардык жерге заявление бериш керек. Биз Кыргызстандын бийлиги жаңы шайланган, баардык дүйнөдөгү өлкөлөр менен, ар түркүн уюмдар менен кол коюлган договорлорду, чечимдерди, келишимдерди толугу менен сактайбыз, толугу менен аткарабыз, андан баш тартпайбыз. Стабилдүүлүк республикада орноду. Биз дүйнөдөгү суверендүү көз карандысыз мамлекеттердин катарында өзүбүздүн көз карандысыбызды, суверендүүлүгүбүздү сактап калдык, ошого ишендиребиз деп айтыш керек. Чоң рахмат Медеткан агай. Биздин ушу кеч болгонуна карабастан биздин студияга келип, өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен ушу өлкөбүздүн биримдиги, ынтымагы, келечеги тууралуу ой пикирлериңиз менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ден соолук каалайм. Урматтуу кыргызстандыктар, ушул күндөр тез өтүп кетсин, өлкөбүздө тынччылык болсун, элибиздин арасында биримдик болсун, алдыбызда жакшы күндөр болсун айлана. Айтканыңыз келсин. Чоң рахмат сизге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Ала Тоо 24 каналынын кечемес программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Биз легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов менен өлкөдөгү саясий абал, ушул окуялардан алуучу сабактар тууралуу сүйлөштүк. Көрсөтүүнү мен Бурулаев Сурманкулов алып бардым. Мамлекетибизде тынчтык, ынтымак, туруктуулук жана өнүгүү болсун. Аман туруңуздар.